Кутман күн барыңыздарга достор. Бүгүн сиздер менен өтө оңой шашылыш конок келип калганда эч нерсе бышырбастан дүкөндөн сатып алып бат жасай койчу салаттардын бири. Өзүм бул салатты өтө көп жасаймын. Сиздерге дагы сунуштап рецептин бөлүшүүнү туура көрдүм. Андыктан видеону аягына чейин карап, каналга катталып алууну унутпаңыздар. Эң алгач тоок этибизди туурап алабыз. Сөөгүнөн эттерин ажыратып, видеодо көрсөтүлгөндөй кылып туурап алсаңыз болот. Бир жолу болсо дагы ушул рецепт менен сөзсүз түрдө жасап көрүүңүздөргө кеңеш берет элем. Андан соң сырды дагы видеодо көрсөтүлгөндөй кылып туурап аласыз. Эгер шашылыш болбосоңуздар, жумуртка бышырып дагы кошуп койсоңуздар болот. Бадыраңдарыңызды дагы видеодо көрсөтүлгөндөй кылып туурап аласыз. Андан кийин кезек пекин капустасына келди. Бардыгын майдалап туурап алган соң баарына кошобуз муну дагы. Кааласаңыздар бир аз укроп кошуп койсоңуздар дагы көрүнүшү жакшынакай болот. Албетте кээ бир адамдарга бул жакпайт, көк чөптөрдү жебеген адамдар дагы бар. Ошондуктан мен көп кошпоймун. Майонездин болушунча майлуурагын алганыңыздар жакшы. Кандай салат болсо дагы. Салатыңыздар жакшы көрүнөт. Мен мындан мурунку салатымда бир аз жакшы эмес майонез алып алган экенмин. Ошондуктан ушул майонезди сунуштайт элем сиздерге. Караңыздар кандай сонун кооз көрүнүш. Табитти ачаарлык. Бир жолу болсо дагы жасап көрүңүздөр. Негизинен комментарийге жазып кетиңиздер достор, сиздерге кандай салаттар көбүнчө жагат. Мынакей биздин салатыбыз дагы даяр болуп калды. Ушунчалык кооз, нежный салат болду. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө рахмат. Менин каналыма катталып, лайк коюп, комментарий жазууну унутпаңыздар.